Кутмандуу кечиңиздер менен Түз эфирде жаңылыктардын кечки топтому менен тааныштырабыз. Алгач бүгүнкү чыгарылыштын кыскача мазмуну. Президент Сооронбай Жээнбеков бир катар чет элдик элчилердин ишеним грамоталарын кабыл алды. Мамлекет башчысы элчилерди Кыргызстандагы дипломатиялык миссиясынын башталышы менен куттуктады. Билим берүү жана илим министрине Канбек Исаковдун талапкерлигин жогорку кеңеш 107 добуш менен жактырды. Айыл чарбасын каржылоо программасы аймактарды өнүктүрүү үчүн иштөөгө тийиш деп билдирди премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев кеңешмеде. 12-14 сентябрда Бишкекте Москва күндөрү өтүп, маданий жана спорттук иш-чаралар менен коштолот. Эки борбордун достук фестивали Москва өкмөтү тарабынан уюштурулууда. 5 мамлекеттин Кыргызстандагы элчилери президент Сооронбай Жээнбековго ишеним грамоталарын тапшырды. Алар Улуу Британия, Казакстан, Индонезия, Малайзия, Армения өлкөлөрүнүн тышкы саясатын жүргүзүп, кызматташтыкты арттыра турган өкүлдөрү. Өлкөдө жаңыдан ишмердүүлүгүн баштаган элчилерди тосуп алуу Ардак Кароолдун коштоосунда өтүп, мамлекет башчы менен алаканы арттыруу боюнча сөз кылышты. Теманы Айпери Самат кызы улантат. Ардак Кароолго ташкылап, үчүн саламыбызды билдиребиз. Кыргызстанда дипломатиялык ишмердүүлүгүн жаңыдан баштап, президентке ишеним грамоталарын тапшыруу үчүн келген элчилерди Ак үйдүн босогосунан Ардактуу Кароол тосуп алып жатты. Баарынын кызматташтыкка багытталган максаттары бийик, анткени элчилердин жардамы менен эки мамлекеттин байланышы бекемделери анык. Мен үчүн бул чоң бизге тапшырды. Мен биздин өлкөлөр Президент менен кыргыз тилинде учурашкан Улуу Британиянын элчиси жашап жүргөн өлкөнүн мамлекеттик тилин үйрөнүү бул республикага болгон урматтын белгиси экенин билдирди. Кыргызстандын өнүгүүсүнүн дал ушул кызыктуу баскычында дипломатиялык миссиясын өтөө ал үчүн абдан чоң ийгилик. И во всех этих сферах, в которых Кыргызстан өнүгүүгө умтулуп жаткан бардык чөйрөлөр менен кызматташууну Улуу Британия колдойт. Муну президентке дагы айттым. Мен албетте алаканы чыңдоону улантууга даярмын. 3-4 жылдан кийин азыркы кызматташтык абдан жакшы болот деп ишенем. Как я сказал президенту, Элчилердин өлкөлөрдүн тышкы саясатын жүргүзүүдө орду чоң. Мамлекеттер географиялык жактан алыс же коңшу болобу өлкөлөрдүн мамилесин арттырууга салым кошчу инсандар. Бул жолку ишеним грамотасын тапшыргандардын катарында Казакстандын элчиси Кайрат Нурпейисов дагы бар. Кыргызстанда дипломатиялык ишмердүүлүгүн баштаган Нурпейисов бир тууган өлкөлөрдүн мамилесин өзгөчө белгиледи. Эки калкыбыз бир тууган калк деп жана дурус айтыңыз, өтө жакшы айтылган сөз. Осындай достығымыз, ынтымақтығымыз арашанда жалғая берсін, жақсылық бола берсін, барлығы аманшылық болсын. Енді алдымыздағы тұрған мақсаттар үлкен. Осы мақсатты бәрін орындау үшін аянбай барлық мол тәжірибемді, білімімді, күшімді бәрін саламын деп сізге сенім білдіруге рұқсат етіңіз. Президент элчилерди Кыргызстандагы дипломатиялык миссиясынын башталышы менен куттуктады. Алардын ишмердүүлүгүнө ийгиликтерди каалап, өлкөлөр ортосундагы мамилелерди бекемдөөдө олуттуу салым кошооруна ишеним билдирди. Президент алгач Малайзиянын Кыргызстандагы элчиси болуп дайындалганым үчүн куттуктап өттү. Биздин өлкөлөрдүн буга чейинки жылуу мамилеси мындан ары да бекемделет. Мага Кыргызстан абдан жакты. Калаанын айланасы тоолор курчаган жашыл шаар экен. Мен Ташкентте жайгашканыма карабай Кыргызстанга бат-баттан келүүгө аракет кылам. Ишеним грамотасын тапшырган Армениянын элчиси Кыргызстан менен экономикалык кызматташууну чыңдоого киришет. Анын баамында соода жүгүртүүдө көйгөйлөр бар. Армения менен Кыргызстан бири-биринен алыс жайгашкан. Ошентсе да Гагик Галайчан атылган тармакты ийгиликтүү өнүктүрүүгө өз салымын кошот. Мы являемся партнерами во многих интеграционных объединениях, а также Биз көптөгөн интеграциялык бирикмелерде, эл аралык уюмдарда бири-бирибизди салттуу түрдө колдогон өнөктөшпүз. Көп маселелер боюнча эл аралык саясатта көз караштарыбыз дал келет. Биз азыр эле президент менен талкууладык. Биздин экономикалык кызматташуубузда бир аз аралык бар. Албетте логистикага байланыштуу көйгөйлөр бар. Ал эми маданий гуманитардык чөйрөдө бардык керектүү келишилген укуктук базабыз турат. Ортодо 30дан ашуун эки тараптуу кызматташууну бекемдөөгө багытталган макулдашууга кол коюлган. Бизге иштөө керек. Дал ушул багытта алаканы арттырабыз. Хорошо развито. Здесь есть, конечно, свои проблемы.
Ар бир элчи менен эки жана көп тараптуу өз ара аракеттенишүү маселелерин талкуулап жатып, президент соода экономикалык, маданий, гуманитардык, саясий чөйрөдө, ошондой эле парламенттик демократияны өнүктүрүү, туризм жана инвестициялык кызматташтык маселелери боюнча ымаланы тереңдетүүгө даярдыгын жана кызыктардыгын билдирди. Өлкөлөр ортосундагы калыптанып калган достук мамилелер мындан ары дагы өз ара пайдалуу кызматташууну өнүктүрүүгө көмөктөшүп, эки тараптуу аракеттенишүүнүн потенциалын өнүктүрүүгө, элдердин ортосундагы достукту бекемдөөгө өз салымдарын кошоруна ишенет президент. Кыргызстанга хош келдиңиз. Сиз менен Көчөлөктөрдө баштабыз. Кыргызстанга элчи болуп дайындалышыңыз менен сизди куттуктайбыз. Сиздин келишиңиз менен эки мамлекеттин ортосундагы кызматташтык дагы өнүгөт деп мен терең ишенем. Бизге абдан тажрыйбалуу элчи келипти деп биз кубанып турабыз. Индонезиянын элчиси өз ара кызыгууну жараткан бардык тармактарда кызматташууну активдештирүүгө кызыктар. Ал жакында Индонезияда өтө турган эл аралык экспо көргөзмөлөрүнө чакырды. He accept me very warm, very nice people. I think we can Саясий кызматташтык жакшы деңгээлде. Соода алака биз алыс жашагандыктан татаалыраак. Мен октябрда Индонезияда жыл сайын өтө турган көргөзмө тууралуу маалымат бердим. Биз кыргыз ишкерлерин түз байланыш түзүү, соода экономикалык мамилени активдештирүү үчүн ошол иш-чарага катышууга чакырат элек. Президент абдан жылуу кабыл алды. Менимче биздин алакабыз дагы ушундай маанайда болот. Дагы бир белгилей кетчү жагдай, бир гана саясий эмес, соода экономикалык, маданий, социалдык, албетте спорт жаатында кызматташтыктын бекемделишине, кеңейишине кызыктарбыз. let's say Muslim countries. Элчилер Сооронбай Жээнбековду өлкөлөрдү мындан да жакындатууга максималдуу аракеттерди көрүшөрүнө ишендиришти. Өлкөлөр ортосундагы мамиле дал ушул элчилердин ишмердигине жараша болот. Аларга бардык чөйрөлөрдө өз ара пайдалуу кызматташууга өбөлгө түзүү милдети жүктөлгөн. Айпери Самат кызы Жанадил Абубакир уулу, ЛТР Бишкек. Өкмөттө коррупцияга каршы кеңештин жыйыны өттү. Ага жарандык бизнес коомчулугунун өкүлдөрү да катышып, жемкорлукту оздуктоодогу маселелер көтөрүлдү. Жыйында коррупцияга каршы күрөшүүдө кызмат көрсөтүүлөр электрондоштурулуп, ачык жана айкын иш алып баруу аракети жүргүзүлүп жатканы айтылды. Кенен кабарчыбыз Салбат Эркетаеванын материалында. Жемкорлук менен күрөшүүдө коопсуз шаардын ишке кириши менен жыйынтыгы сезиле баштады. Аны менен катар айдоочулар жол эрежелерин сактаса, көрүнүш кырсыктын кескин азайышына түрткү болду. Долбоордун биринчи этабында 800 видео байкоо орнотулуп, жол кырсыгы 47%га дейре төмөндөгөн. Необходимо отметить, что в рамках первого этапа жол кесилиштеринде орнотулган камералардын ишинин жыйынтыгында жол кырсыгы мурдага салыштырмалуу 47%га төмөндөгөн. 2019 жылы 43 жол кырсыгы катталса, 2018 жылы бул көрсөткүч 108ди түзгөн. Чүй облусу боюнча да көрсөткүчтөр ушундай. Жол кырсыгы жана жаракат алгандардын саны 50%га азайды. Учурда долбоордун экинчи этабын ишке ашыруу боюнча иштер жүргүзүлүүдө. Ал өзүнө республикалык масштабтагы 2 шаарды, 15 район жана 73 конушту камтыйт. Деген менен коррупцияны оздуктоодо башка чөйрөлөрдө көйгөйлөрү дале бар. Буга жарандардын кайрылуулары далил. Мында электрондук кайрылууларды кароо тартиби бузулуп, анын үстүнө жарандардын түшүнүгү дээрлик жокко эсе экендигин коррупцияга каршы кеңештин мүчөсү Эркайым Мамбеталиева билдирди. Отсутствие единого портала для подачи заявлений и жалоб граждан. Жарандардын арызын жана билдирүүлөрүн автоматтык түрдө кабыл алуучу бирдиктүү порталдын жоктугу дагы жемкорлукка жол ачууда деп эсептейбиз. Мындан сырткары жарандардын укуктук сабатсыздыгы дагы абалды начарлатууда. Ошондой эле статистикалык маалыматтар дагы жок. Биздин өлкөдө кайрылуулар боюнча мыйзам бар, бирок документте каралбай калган көйгөйлөр бар. Андыктан коррупция менен күрөшүүдө биз бирдиктүү порталды ачуу менен тиешелүү мыйзамга өзгөртүүлөр менен катар толуктоолорду киргизүүнү сунуштайбыз. Жемкорлук тобокелчилиги мамлекеттик органдар менен бизнес коомчулук ортосунда кулачын жайып жаткан мезгил. Өлкөдөгү 101 ишкерден сурамжылоо жүргүзүлсө, алардын 100% маморгандар менен байланышта коррупция болгондугун ачыкташты. Көрүнүш канчалык көп байкалат деген суроо узатылганда, сурамжылоонун 24% күн сайын, 46% ай сайын, 14% ар бир 3 айда десе, 16% жылына деп жооп беришкен. Коррупционные проявления, да, вот,
Ишкерлерге паранын суммасын сураганыбызда 29% 1000 сомдон 3000ге чейин берерин билдиришти. Өлкөдө 13858 ишкер бар болсо, эсептеп көрсөк, айына 41,5 миллион сом чыгып жатат. Ал эми жылына болсо 1,5 миллиард өлчөмүндөгү каражат чогулат экен. Бул чоң сумма. Дагы бир суроо узатканбыз. Коррупциялык көрүнүштөр эмнеден улам чыгууда дегенибизде, суралгандардын 24% текшерүүлөрдөн улам деп айтышса, 17% ар кандай уруксат баракчасын алууда деп жооп беришти. Коррупциялык көрүнүштөрдүн бардык тармактарда жүрүп жатканы жашыруун эмес. Кесепетинен өлкө казынасы жүздөгөн миллион каражатка чыгым тартууда. Көйгөйдү жөнгө салууда өкмөт менен катар Коопсуздук кеңеши биргелешип иш алып барууда. Указов президента в сфере предупреждения коррупционных проявлений. Өлкө башчы Сооронбай Жээнбеков коррупция менен күрөшүүнү бардык багытта күчөтүү керек деген тапшырмасынын негизинде азыр иштер аткарылып жатат. 2018-2019 жылдар аралыгында Коопсуздук кеңешинин жумушчу тобу тарабынан 10 деталдаштырылган план кабыл алынган. Эксперттик топко өкмөттүн аппаратынан Коопсуздук кеңешинен көз карандысыз эксперттер тартылган. Мониторингтин жыйынтыгында жемкорлукту ооздуктоодо чабал иш алып барган маморгандардын жетекчилигин жоопко тартуу чарасы көрүлөт. Экспертные группы, в которые вошли сотрудники аппарата правительства, секретариата Совета Безопасности и независимые эксперты на постоянной основе проводят мониторинг. Жыйындын жүрүшүндө өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев коррупцияны жоюуда жаңы жолдорун табуу зарылдыгын билдирди. Бул багыттагы иштер бажы тармагынан башталган. 50% же заработной платы выдается конвертами. Мындан 3 жыл мурда экономика министрлиги социалдык изилдөө жүргүзгөндө өлкөдөгү кызматкерлердин 50% салыксыз жана социалдык төлөмдөрсүз айлык алаары айтылган. Бул социалдык гана багыты. Бизнес тармагында мындан да көп. Алдыда импорт жаатындагы иштерди күчтөндүрөбүз. Казакстан тарабынан кирип жаткан товарларды көзөмөлдөөдө 3 айда 825 миллион сом түшкөн. Быйылкы жылы бул көрсөткүч 5 миллиардка барат деп божомолдодук эле. Жок, андай болгон жок. Себеби жемкорлук жүрүп жатат да. Маселени чечүүдө биз стационардык постторду коюуну көздөп турабыз. Ал аркылуу ар бир товар көзөмөлгө алынат. Там миллиарды сому мы теряем. Коопсуздук кеңешинин жыйынында премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев тиешелүү мамлекеттик органдарга коррупцияны ооздуктоо боюнча коюлган тапшырмаларды аткаруу зарылдыгын билдирди. Кийинки отурум 1 айдан соң уланары малымдалды. Салабат Эркетаева, Жанадел Абубакир уулу, ЛТР Бишкек. Үстүстөгү жылы 1564 объект интернетке туташтырылды. Бул чек эмес. Кыргыз Телеком мамлекеттик ишканасы аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылынын алкагында оптика волокондук зымдарды тартып, айыл өкмөттөрдү, мектеп ооруканаларды сапаттуу интернет менен камсыздоону улантууда. Азыркы тапта эле 292 айыл өкмөт интернетке кошулган. Жыл аягына чейин дагы 161 айыл өкмөткө толук жеткирилет. Теманы кабарчыбыз улантат. Дүйнө жүзү заманбап технологияга ыктап, күн сайын өнүгүү жолунда. Кыргызстандагы андан артта калбай, өлкөнү санариптештирип, калкка кызмат көрсөтүүнү жеңилдетүү үстүндө. Мында албетте биринчи кезекте сапаттуу интернет ар бир аймакка жеткирилиши керек. Бул багытта Кыргыз Телеком үстүбүздөгү жылы эле өлкө боюнча 1,5 миңден ашуун объектиге интернет туташтырды. Региондор ушул биздин баягы максат коюп атабыз, жылдын аягына чейин толук кошуп бүтөбүз деп. Азыркы күндө 300 айыл өкмөтү кошулду. Жылдын аягына чейин дагы 160 бүтөбүз буйруса. Анан кийин ошондой эле мамлекеттик каттоо кызматына караштуу Кыргыз почтасы мамлекеттик ишканасында дагы азыр кошуу иштери жүрүп атат. Аларды да буйруса жакын арада бүтөбүз. Интернет туташтырууда анын сапаты өзгөчө мааниге. Мындан улам азыркы тапта республика боюнча жалпы узундугу 8000 чакырым болгон оптико-волокондук линия тартылды. Муну менен 2019 жылы 45% кабель жабдылды деп айтууга болот. Бул өз кезегинде республика боюнча 292 айыл өкмөттү интернет менен камсыздады. Жыл аягына чейин дагы 161 айыл өкмөткө жеткирилет. Президент Кыргызской республики Сооронбай Шарипович объявил этот год годом цифровизации и развития регионов. Белгилүү болгондой, президент Сооронбай Жээнбеков
Назарбаевдин аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жарлыгы бар. Биз анын алкагында байланыш линияларын өнүктүрүп, бул тармактын инфраструктурасын жакшыртуу аракети үзгүч. Жогорку сапаттагы волокондук сымдар аймактык күч структураларына чейин жеткирилүүдө. Ар бир айыл өкмөткө интернет жеткирүү ал жердеги күч түзүмдөрүнүн санариптештирүүсүнө өбөлгө. Кылмыштар жана жоруктар бирдиктүү реестринин толук кандуу иштөөсүн камсыз кылуу максатында төмөнкү аймактык бөлүктөргө оптико-волокондук линиялар тартылып, сапаттуу интернет менен камсыз болду. 71 башкы прокуратуранын регионалдык бөлүмдөрү, 113 ИИМ бөлүктөрү, жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын 28 бөлүмү, коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитеттин 176 бөлүмү, анын ичинде 56 аскердик комиссариат бар. Соттук департаменттин 115 регионалдык бөлүмдөрү, экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү мамлекеттик кызматынын 20 бөлүмү. Интернет линияларын социалдык мекемелерге дагы толук кандуу жеткирүү аракеттери көрүлүп жатат. Анын ичинде почта бөлүмдөрү, мектептер бар. Азыркы тапта бардыгы болуп 660 билим берүү мекемеси интернетке кошулган. Бул өз кезегинде бала бакча жана мектептердеги электрондук кезекке туруу кызматынын жөнгө салууга өбөлгө. Интернет региондорго жетиши, мектеп болобу, жанагы биздин айыл өкмөттөрү болобу, башка жерде болобу интернет жетиши бул абдан жакшы көрүнүш да. Бирок ошол интернеттин ошол мүмкүнчүлүктөрүн колдоно алабы деген чоң маселе турат да. Ошону чечүү үчүн ошол жарандарды окутуу боюнча программалар азыр мындай башталыш керек да. Азыр өзүңөр билгендей, жанагы ДКС проекти, жанагы ООН жактан дагы көп чоң проекттер башталып жатат. Санариптештирүү алкагында азыркы күндө 643 медициналык мекеме интернет менен камсыздалды. Бул электрондук кезекке туруу кызматын ооруканаларга киргизүүгө шарт түзүүдө. Бүгүнкү күнгө чейин Ысык-Көл облусунун 3 ооруканасында, Бишкек шаардык 6 жана 8 үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда электрондук кезек системасы толук кандуу иштеп жатат. Буйрук негизинде Нарын областы, Чүй, Талас жана Ысык-Көл областына полный охват кылабыз ушу электрондук кезекке туруу боюнча. Андан тышкары мынакей жакында эле Бишкек шаарынын 6 үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда коюлуп, окутулуп, ал жака презентация кылынды да. Анан дагы ушу сентябрь айында Бишкек шаарында 4-2 жана 12 поликлиникаларга коюлат. Кыргыз Телеком мындан тышкары мамлекеттик салык кызматынын 28, улуттук статистика комитетинин 54, социалдык фондунун 49 аймактык бөлүмдөрүнө оптико-волокондук сызымдарды тарткан. Мындан тышкары көзөмөлдөп өткөрүү бекеттерин интернет менен камсыздоо үстүндө иш алып барып жатат. Жыл аягына чейин 402 почта түйүнүнө интернет жеткирилет. Бул өз кезегинде электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн санын көбөйтөт. Бактыгүл Султанбек кызы, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек. Бишкекте киберкоопсуздук, электрондук соода, салык тармагын фискалдаштыруу, санарип маркетинг жана санарип мамлекеттик кызматтар кеңири талкууга алынат. Ал үчүн КИТ 2019 IT адистеринин форуму уюштурулууда. Ага АКШ, Россия, Казакстан, Финляндиядан адистер келет, тажрыйба алмашууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Кенен кийинки материалда. IT адистеринин тажрыйба алмашуусуна мүмкүнчүлүк түзүлөт. Киберкоопсуздук, электрондук соода, жеке маалыматтардын корголушу, салык процедураларын фискалдаштыруу, IT билим берүү жана башка тармактар кеңири талкууга алынат. Ал үчүн Бишкекте ири IT адистеринин форуму өткөрүлмөкчү. Концепция кабыл алынган, Санарип Кыргызстан деген 2019-2023. Ошолорду алдыга жылдырыш үчүн элдерге маалымат жакшы жетиш үчүн эмне ийгиликтерге жетип жатабыз, кандай нерселерди эмне кылып колдонуш керек, ошолор маалымат элге так жетиш үчүн ушул форумду өткөрүп жатабыз. Иш-чарага 2000ден ашуун аталган тармактын өкүлдөрүнүн жана АКШ, Финляндия, Украина, Россия, Казакстандан 10дон ашуун адистердин катышаары күтүлүүдө. Мында Кыргызстан өзүнүн IT тармагындагы мүмкүнчүлүктөрүн көрсөтө алат. 10 багыт боюнча иш алынып барылат. Талкуулар, мастер-класстар, тегерек столдор уюштурулат. Ата мекендик IT адистеринин стартап долбоорлорун колдоого багытталган иштер жүргүзүлөт. Биздин алдыбызда мындай чоң талап турат. Биз өзүбүздүн мындай кандай продукталарды чыгарсак болот.
мисалы үчүн кыргызский Facebook болобу, кыргызский WhatsApp болобу, ошого окшогон стартаптарды кантип өнүктүрсөк болот. Ошол жагдайда биз мындай ойлонуп отуруп, ушул KIT 2019-жылы стартаптарды колдоо боюнча ошол секцияларын өзүбүзгө алып, ошону уюштуруп жатабыз. Форумда мамлекет бир платформа санарип концепциясынын артыкчылыктарын маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитети айтууну көздөөдө. Бул мамлекет жаран жана бизнес тармагынын өз ара мамилесинин санариптешиши болуп саналат. Мамлекеттик жана жеке кызматтарды колдонууну жеңил жана ыңгайлуу кылуу аракети. Бул концепттин негизги максаты бул биздин жарандарыбыз мамлекет берип жаткан кызматтарды толук кандуу жана кайда болбосун ала алыш үчүн ушул концептти байланыш комитети азыркы учурда ойлоп чыкты. Биз байланыш операторлору менен иштеп жатабыз тыгыз. Жана жакынкы учурда Кыргыз Республикасынын банктары дагы бул концептке кошулат. Форум IT тармагын алга жылдырууга жакшы аянтча. Анда ишкерлик тармагында көңүл борбордо болот. Дижитал маркетинг сессиясы иш алып барат. Анда интернет аркылуу ишкерликти алга жылдыруу боюнча тажрыйба алмашуу болот. Так как интерес именно продвижению в интернете. Digital маркетинг боюнча биринчи жолу форумга катышуудабыз. Анда эл аралык тажрыйба менен бөлүшүүнү көздөп жатабыз. Ишкерлерге соц тармактарда издөө системаларында кантип өзүнүн аудиториясын табуу керек, өз алдынча кантип кардарларын көбөйтүү керек. Ушулар боюнча маалымат алмашуу болот. Айтсак, KIT 2019 IT форуму 2 жылда бир жолу өткөрүлөт, быйыл 7-чи рет уюштурулууда. Иш-чара 24-сентябрда Кыргыз-Түрк Манас университетинде болот. Форумга катышууну каалагандар 23-сентябрга чейин каттала алышат. KIT 2019 чекит Кипи чекит KG сайты аркылуу онлайн катталуу мүмкүнчүлүгү да түзүлгөн. Жазгул Сейдахматова, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек. Билим берүү жана илим министрине Каныбек Исаковдун талапкерлигин жогорку кеңеш 107 добуш менен жактырды. Буга чейин анын талапкерлигин тармактык комитеттерде колдоого алган. Эл өкүлдөрү Каныбек Исаковго кандай көйгөйлөрдү айтышты жана ага кандай жооптор айтылды кенен кийинки материалда. Каныбек Исаков 50 жашта, филология илимдеринин доктору, профессор. Эмгек жолун Белөрүк колхозунда кызматкер болуудан баштап, Ош мамлекеттик университетинде окутуучу, декандын орун басары, ректор жардамчысы, проректор кызматтарын аркалаган. 2011 жылдан бери Ош мамлекеттик университетинде ректор болуп эмгек өтөп келген. Бул кызматында бир топ ийгиликтүү иштерди аткаргандыгы үчүн өкмөт билим берүү жана илим министри кызматына Каныбек Исаковдун талапкерлигин сунуштаган. Аркалаган жумушундагы жетишкендиктерин вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова жогорку кеңешке тааныштырып, талапкерди колдоп берүүнү өтүндү. Каныбек Абдываситович окутуу процессин Ош мамлекеттик университетинде жана Ош педагогикалык гуманитардык университетине заманбап технологияларды кийирген окуу процессине толугу менен окуу процессин башкарууну автоматташтырылган, профессордук окутуучулук курамдын айлык акысы 2 эсе жогоруга көтөрүлгөн. Каныбек Абдываситовичтин жетекчилигинде Ош МУда 10дон ашык окуу өндүрүштүк инвестициялык долбоорлор ишке ашкан, 12 жаңы окуу имараты курулуп өндүрүшкө берилген. Эл өкүлдөрү талапкерге суроолорун узатты. Алар мектептеги фондторду жоюу, окуу программасына өзгөртүүлөрдү киргизүү, китептеги каталар жана башка маселелерди камтыды. Биз биринчиден мугалимдерди колдошубуз керек, мугалимдерге бир жакшы бир направление беришибиз керек. Андан сырткары мен дагы бир сизге сунушум мына шашке тамак боюнча, балдарды мына тамак берүү боюнча. Шу керекпи, керекпесби деген мен сизге бир суроо берет элем. Башталгыч класстарда 1-класстан 4-класска чейин шашке тамагы керек. Себеби азыр жалпы мына ООНдундагы туруктуу өнүгүү концепциясында балдарды таза тамактар менен жана витаминдүү тамак азыктары менен камсыз кылуу каралган. Албетте бүгүн сапаты жакшы болуп айткандыгын билебиз, бирок сөзсүз түрдө бул керек, аны сапатын жакшыртыш керек деп ойлойм. Билесиз, билим берүү системасы талкаланып бүттү. Көп жылдардан бери биз күткөндөй, биз ойлогондой болгон жок. Жылдан жылга артка кетип атат. Ушул биринчи ишиңизди эмне менен баштайсыз? Билим берүү системасындагы көйгөй өтө оор, көп тармактуу, бир топ системалуу кризис бар экенин билем. Биринчи кезекте мен ушул мектептик билим берүү
балдар бакчаларында мектепке чейинки билим берүүнү толук анализге алып, ошол жердеги күйүп аткан көйгөйлөрдү жеңилинен оорун көздөй чечүүгө аракет кылам. Депутаттар билим берүү жана илим министрине талапкерге сунуштарын беришти. Элекулүү Махабат Мавлянова жогорку окуу жайларындагы коррупция маселесин айтып, муну жоймоюнча жакшы адистер даярдалбайт экенине токтолду. Эгерде биз буздагы эле коррупцияны жок кылсак, бүт тармактарга билимдүү кадрлар бармак. Ошол эле мектептеги мугалимдердин сапатын караңызчы. Өздөрүнүн билим сапаты абдан төмөн, өзгөчө айылдарда. Ошо айылдагы балдар шаарга, жакын шаарга берип балдарын окутуп жатышат. Себеби айылдагы мектептеги мугалимдер бир 11 бүтүп эле бир диплом алып барып иштеп жатышат. Ошондуктан вуздагы биз коррупцияны жоймоюнча эч кандай бир өнүгүүгө жетише албайбыз. Ал эми депутат Азамат Арапбаев талапкердин мурдагы аткарган ишиндеги ийгиликтерине токтолду. Министрлик кызмат жооптуу иш экенин белгилеп, андагы кемчиликтерди оңдойсуз деген оюн кошумчалады. Ошондой эле мектеп программасына кирген китептердеги каталарга көңүл бурууну өтүндү. Орто мектептер боюнча бир көңүл буруп койсоңуздар. Ошол жерде мына жаңы чыккан китептер бир топ грамматикалык ошибкалар менен чыгып атат да. Мына биз өспүрүм бала болуп атканда китепти эмне жазса, значит бул туура деп, мына азыркыга чейин биз ошону көрүп жүрөбүз. А эгерде азыркы грамматикалык каталар менен балдар ошол билимди сиңирсе, эртең кандай грамотный балдар болуп чыгышат ошолор. Ошону бир катуураак көңүл буруп койсоңуз. Андан соң депутат Акылбек Жапаров мугалимдерге мамлекет тарабынан көңүл бурулбай жатканына токтолду. 7 облуста жатак мектептерди куруу боюнча пикирин билдирди. 600дөн ашык бала бакчаны мамлекеттик жеке өнөктөштүктүн негизинде ачуу сунушун берди. 600 бала бакчасы ачсак болот азыр. Бир смен окуп атышат. 2 сменге которсок 30% бошойт мектептин. Ошол жерге ГЧПнын негизинде ата-энелери тамагын берсин. Жергиликтүү республикалык бюджет айлыктарын берсин дагы 600дөн ашык бала бакчаны жаңы жылга чейин ачсак болот да. Кызуу талкуу сунуш пикирлерден соң 107 добуш менен Канатбек Исаевдин талапкерлигин жогорку кеңеш жактырды. Буга чейин анын талапкерлигин тармактык комитеттерде карап колдоого алган болчу. Эске сала кетсек, билим берүү жана илим министри кызматын аркалаган Гүлмира Кудайбердиева 4-сентябрда отставкага кеткен. Механизмдерди түзүү менен азайттык. Жазгүл Сейдахматова, Бакыт Кыязов, ЛТР, Бишкек. Президент Сооронбай Жээнбеков кол койгон жарлыкка ылайык Каныбек Исаков билим берүү жана илим министри болуп дайындалды. Ош мамлекеттик университети улуттук билим берүүнүн үлгүсү аталып, бүгүн эл аралык интеграция жолунда өнүгүүдө. Анткени өткөн жылы дүйнөдөгү 500дөн ашуун Конфуций институттарынын ичинен эң мыкты окуу жайы аталып, ректор Каныбек Исаковго алтын медаль ыйгарылган. Теманы кенен Майрам Мурзакулова улантат. Дан Аталас университетинен келип 3-курсту Ош мууда улантты. 7 аймактан Чүй, Нарын, Көлдөн Ошко келген улан кыздар Ош декларациясы демилгеси менен 1 жылга билим алды. Мен Ош шаарына биринчи жолу келдим. Ош шаары абдан чоң жана кооз шаар экен. Мен буга чейин Ош мамлекеттик университетин телевизорлордон гана көрчүм. Биринчи жолу көрүп отурам, абдан мындай чоң имарат экен. Абдан жактым мага. Биз Ишаналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинен Ош мамлекеттик университетине ички мобилдүүлүк боюнча келдик. Мен мисалы үчүн Нарынданмын, өзүм Нарындан болом. Ошол себептен бул Ошко келдим. Мындай өзүм да биякта да көрүшүм керек. Бул баарыбыз эле Кыргызстанбыз, бул баарыбыздын мекенибиз. Мындай ыкма жаштардын билимин гана эмес, аймактык биримдигин күчөтүүдө. Учурда Ошму улуттук билимдин үлгүсүнөн эл аралык интеграцияга умтулууда. Дүйнөнүн 172 университеттери менен алакасы артып, жылына 600 студент мугалим чет өлкөдө билим алууда. Мен Турциянын Кастамону университетине тажрыйба алмашууга барып келдик. Андан кийин Германияга барып келдик. Ал жерде Батыш Саксониялык университетке барып, окуп, өзүбүздүн билимибизди өркүндөтүп келдик. Бул дагы болсо ошол университеттин жетекчисинин түзгөн шарттары, түзгөн байланыштарынын мөмөсү деп эсептейбиз. Ошмуда бүгүн жаңы институттар өсүп чыкты. Конфуций институтунун Кыргыз-Кытай факультетинде жаштар Кытай тилине кошо бизнести билип, өлкөнү өнүктүрүүнү самайт. Кытай тилин бул жерде үйрөнгөндөн кийин ар кандай адистиктерди бүтүп келип атат. Азыркы учурда магистратурада юридика багыты боюнча, экономика багыты боюнча, медицина дагы ушул биздин Кыргыз өлкөбүздүн келечекте өнүгүүсүнө өздөрүнүн бир жакшы
мындай бир сапаттуу салым кошот деген ойдо ар кандай адистиктерди окуп атат. Ош шаарына көрк кошкон 3 имарат ОШМУнун медицина факультети, клиника, лабораторияларда билим, тажрыйба менен бышыкталат. Ал эми эл аралык медицина факультетинин ачылышы менен ОШМУ илим билимди экспорттой баштады. Мен келгенде 3 жылдын ичинде өтө шарттары сонун болуп калды. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай ОШМУну жаңы эле курушту. 2016-жылы мен эмеле келгенде ичиндеги шарттары абдан кооз, жакшы, удобный. Библиотекаларында дагы бардык шарттар бар, китептери жетиштүү да. Дүйнөлүк билим мекендигине сүңгүп кирүү аракетинде биздин эл аралык көз карандысыз агентстволордон наардан өттү. Андан сырткары биздин көп программалар Эднет көз карандысыз агентствосунан өтүп жатат. Бул деген сөз бизде күндөн күнгө билим алууга ынтыздар студенттерди жаңы такшалган заманбап технологиялар менен жаңы каражаттар менен окууга биз түптөлүп бара жатабыз. Албетте ушул жетишкендерге, ийгиликтерге жетишүү үчүн жетекчиликтин бул жерде кошкон салымы өтө чоң деп эсептейм. Бүгүн ОШМУ өлкөдө илим билимдин үлгүсү. Ал Борбор Азиядагы жогорку окуу жайларына тең ата чыгып, эл аралык аккредитациялоо уюмдарынын сынынан өттү. Мындай өнүгүү окуу жайдын ректору Каныбек Исаковдун демилгеси. Анын министрликке талапкерлигин бүгүн баары колдоп, реформатор, идеяга бай инсан жүдөгөн тармакты оңдойт деген ишеним артууда. Министрликке эң татыктуу ошону жетектеп алып кете турган жетекчи бар деп айтат элем да. Анткени тиги фракцияда карап атканда дагы бул жигит айтып атпайбы? Эмнеден баштайсыз деген суроого мен бала бакчадан баштаймын деп атат. Значит, таза, тунук, көп көлөмдөгү сууду алыш үчүн булактын башын тазалаш керек деген маселени айтты да. Самое большое. Каныбек Исаков демократ жетекчи. Мен Кыргызстанда чет жакта жождордо иштеп келдим. Бирок ОШМУда бюрократия жоктугу, жамааттын биримдиги умтулуусу мени ошто иштөөмө шарт түздү. Албетте, бул ректор билим берүүдөгү реформатор. Ошондуктан министрликке татыктуу. Анткени көрөгөч уюштуруучу, интеллигент деңгээли боюнча бир канча жыл алдыда. Эл аралык билим берүү мекендигине интеграциялануу, башкача айтканда билим берүүнү интернационалдаштыруу деп коет. Биз дүйнөлүк аламдашуу процесси жүрүп жаткандыктан ушул академиялык мобилдүүлүк, студенттердин чет өлкөгө бир семестр, 2 семестр окуп келишине, анын ичинде ички мобилдүүлүк, Кыргызстандын бардык региондор окуу жайлары менен байланышып, биздин студенттер ал жака бул жака келип карым катнаш жүрүүнү биз алгачкылардан болуп баштадык. Азыркы учурда ошо Ош мамлекеттик университетинин аткарган тажрыйбаларын, басып өткөн баскычтарын башка окуу жайларда кайталап атат. Окуу жайда билим берүү 5 жыл мурун санариптешип, ар бир студенттин катышуу жетишүүсү интернетте жайгашат. Дата борбордо бүт маалыматтар булуттук технология аркылуу топтолот. Мындай алдыңкы ыкмада ОШМУда бүгүн 3 лицей, 4 колледж, 2 институт, IT жана кино академиялары, магистратура, докторантурада баскычтуу билим берилүүдө. Айта кетсек, өткөн жылы Казакстандын көз карандысыз иликтөө агенттигинин аныктоосунда ОШМУ эң мыкты университет аталды. Дүйнөдөгү 700 топтун сагына кошулуп, 600 ашуун Конфуций институттарынын ичинде эң мыкты университет аталып, ректор Каныбек Исаковго алтын медали кайрылды. Майра Мурзакулова, Бекжан Ырыспай уулу, ЛТР Ош. Айыл чарбасын каржылоо программасы аймактарды өнүктүрүү үчүн иштөөгө тийиш деп билдирди премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев кеңешмеде. Айыл чарбасын каржылоо программасы боюнча алынган каражаттарды максатсыз пайдалануу учурлары бар. Мисалы, фермерлер тукумдуулугун жакшыртууга, малдын башын көбөйтүүгө же өсүмдүк өстүрүүнү өнүктүрүүгө насыя алышат. Бирок бул акчалар кийин башка максаттарда пайдаланылат. Бүгүн бир дагы тийиштүү мамлекеттик органдын бөлүнгөн каражаттар эмнеге жумшалары тууралуу конкреттүү маалыматы жок. Берилген насыялардын кайтарымдуулугуна гана эмес, аларды максаттуу пайдаланууну жөнүндө тынчсыздануу керек деп баса көрсөттү өкмөт башчы. Айыл чарбасын каржылоо программасын өркүндөтүү үчүн жаңы долбоор иштелип чыккан. Анда 2 категорияны киргизүү каралган. Бул айыл чарбасын каржылоо фермер категориясы, ал социалдык багытта болуп, майда бизнес үчүн күрөөсүз
топтук насыяларды алууга арналат. Экинчи категория айыл чарбасын каржылоо кластер. Бул линия 10 миллион сомго чейин алуу мүмкүндүгү менен аймактын кластердик потенциалын өнүктүрүүгө багытталган. Ошону менен бирге жаңы долбоорду каржылоонун модели дагы өзгөрөт. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев 10 иш күнүнүн ичинде келечекке карата болжолду талдоосу менен долбоорду иштеп чыгууну жана тиешелүү токтом долбоорун өкмөт аппаратына киргизүүнү тапшырды. Ар бир фермер, ар бир ушул ФСХнын кредит заемщиги акчаны алгандан кийин өндүргөн продукциясынын өзүнүн ордун билиш керек. Ушу кошумча нарк тизмегинин ичинде ким менен кандай мен иште аламын дегендейчи, кайка сата аламын деген мүмкүнчүлүктөр болуш керек маалымат катарында. Ушу биз айтып атабыз, Айыл чарба министрлигинде бүгүн чоң жоопкерчилиги болуп атат. Ушу ушу кошумча нарк тизмегинин ичинде аны мындай айтканда жаңыдан иштеп чыгып, анализдеп, күчөтүү боюнча жумуштарды алып барганга. 7 жана 8 августта Чүй облусунун Аламүдүн районундагы Койташ айылында түзүлгөн кырдаалды иликтөө боюнча мамлекеттик комиссиянын кезектеги жыйыны өттү. Вице-премьер-министр комиссиянын төрагасы Жеңиш Разаков белгилегендей, буга чейин кабыл алынган чечимдердин алкагында 2 жумушчу топ түзүлүп, алардын курамы аныкталды. Койташ айылындагы окуялардын кесепетинен келип чыккан себептик иликтөө байланыштарын изилдөө боюнча топко Бактыбек Райымкулов, Тынчтык Шайназаров, Талант Мамытов, Абдыбек Дүйшеналиев, Алмазбек Батырбеков, Марат Жамангулов, Рыспек Абдсатаров, Куатбек Кожоналиев, Алишер Мамасалиев киришти. 7-8 августта болгон окуялардын талдоосун даярдоо боюнча жумушчу топко Жеңиш Разаков, Жанбек Бакчиев, Бакирдин Субанбеков, Исмаил Исаков, Азамат Араев, Алтынбек Намазалиев, Бекболсун Асанкулов, Артур Медетбеков, Марс Саккараев кирген. Жыйындын жүрүшүндө комиссиянын мүчөлөрү Ички иштер министри Кашкар Жунушалиевдин жана Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Орозбек Опунбаевдин маалыматтарын угушту. Мам комиссиянын кийинки жыйынына Жогорку кеңештин депутаты Асель Кодуранова, коомдук ишмер Равшан Жээнбеков, Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов чакырылган. Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы тарабынан Койташтагы окуялар боюнча адам өлтүрүүгө аракеттенүү, адам өлтүрүү, барымтага алуу, массалык башаламандык жана бейбаштык беренелери боюнча сотко чейинки 8 өндүрүш иши тергелип жатат. Бул тууралуу Башкы прокуратуранын басма сөз кызматы билдирди. Бүгүн 11 сентябрда Башкы прокуратуранын басма сөз кызматы КСДП партиясынын жамааттык кайрылуусу боюнча билдирүү таратты. Чүй облусунун Аламүдүн районунун Койташ айылындагы 7-8 августтагы Чүй облусунун Аламүдүн районуна караштуу Койташ айылындагы окуя жөнүндө Жогорку кеңештин токтому менен Башкы прокуратурага иште объективдүү жана ар тараптуу иликтөөнү камсыздоо тапшырылган. Сотко чейинки өндүрүштүн алкагында Фарид Ниязов, Алга Кылычев, Кыяз Смайылов, Амантур Жамгырчиев, ШМКР КА аттуу жарандар, Фаркат Бабиев, Ирина Карамушкина, Алмазбек Атамбаевка жазык кодексинин адам өлтүрүүгө аракеттенүү, барымтага алуу, массалык башаламандык жана бейбаштык беренелери боюнча шектелип жатканын билдиришип, 1-май райондук соту тарабынан баш коргоо чаралары, камакка алуу жана үй камагы тандалды деп айтылат маалыматта. Аскер прокуратурасынын тергөөчүлөрү Курсан Асанов Дамир уулу Пайзылдага карата жазык кодексиндеги 320 берене кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча козголгон кылмыш ишти тергеп жатышат. 1-май райондук сотунун чечими менен Курсан Асанов үй камагына алынса, Дамир уулу Пайзылда камакка алынган. Жамааттык кайрылуунун Ички иштер министрлигинин жана Улуттук мамлекеттик коопсуздук комитетинин кызматкерлеринин иш аракети боюнча бөлүгү Аскер прокуратурасына жөнөтүлдү. Анын жыйынтыгы менен тиешелүү юридикалык баа берилет. Кайрылуунун 7-8 августтагы окуяларда жаракат алган жарандар боюнча бөлүгү Ички иштер министрлигинин тергөө кызматына жөнөтүлдү деп айтылат Башкы прокуратуранын маалыматында. Ош шаардык прокуратура кызматкерлери тарабынан кылмыштарды жана жоруктардын бирдиктүү реестрине каттоого көзөмөл күчөтүлүп, натыйжада кылмышты жашырууга аракеттенген 10 укук коргоо кызматкерлерине тартиптик чаралар көрүлгөн. Ички иштер финансы кызматы менен тыгыз иш жүргүзүүдө мамлекетке кыянат келтирген 412 учур аныкталып, 39 миллион сом зыян келгенин ачыкталып, анын 34 миллион сому казынага кайтарылды. Айтсак, шаардык прокуратурасынын кызматкерлери тарабынан үстүбүздөгү жылдын 6 айында 164 оор кылмыштар катталса, анын 117си тергөө
жүргүзүүдө кылмышка шектүүлөр ашкереленип, иши сотко өткөрүлгөн. Бул сан өткөн жылга караганда экинчи борбордо оор кылмыш жасагандар азайып, жалпы кылмыштуулук 26%га кыскарганын далилдейт. Эгер калаада жарым жылда 3111 кылмыш катталса, анын ичинен өзгөчө оор кылмыштар азайган. 3111 кылмыш жөнүндө арыздар жана таттоомдор катталган. Былтыркы жылга салыштырмалуу 26%га аз катталган. Ошону менен бирге жана өзгөчө оор кылмыштар да азайган. Айтсак, 2019 жылдын 6 айына жалпысынан 117 оор жана өзгөчө оор кылмыштар катталып, бардык кылмыштардын бети ачылып, бүгүнкү күндө соттук кароого жөнөтүлүп, кылмышкерлер өз жазаларын тартууда. 39 миллион сом материалдык зыян мамлекетке келтирилгени аныкталган. Анын ичинен бүгүнкү күндө 34 миллион сом материалдык зыян мамлекеттин пайдасына өндүрүлгөн. Свердлов райондук сотунда Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо иши каралып жатат. Эскерте кетсек, эксперттердин тыянагы боюнча Бишкек жебин модернизациялоо долбоорун даярдоо, кол коюу жана ишке ашыруудагы коррупция фактысынан мамлекетке 5 миллиард 439 миллион сом көлөмүндөгү зыян келтирилген. Мындан улам мурунку премьер-министр Сапар Исаков, экс-премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев, парламент депутаты Осмонбек Артыкбаев, Улуттук энергия холдингдин мурунку башчысы Айбек Калиев, электр станциялары ишканасынын мурунку башкы директору Салайдин Авазов, Улуттук энергия холдингдин башчысынын мурунку орунбасары Жолдошбек Назаров, Бишкек жебин модернизациялоо башкарма тобунун директору Темирлан Беримкулов жана мурунку финансы министри Ольга Лавроваларга кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу жана коррупция боюнча айып тагылууда. 2019 жылдын 11 сентябрына саат 14:00 жылдырылган сот отуруму айыпталуучулар Исаков жана Сатыбалдиевдин ден соолугуна байланыштуу 2019 жылдын 16 сентябрына саат 14:00 жылдырылды. Бишкек шаарынын Ленин райондук сотунда мурдагы мэрлер Кубанычбек Кулматов менен Албек Ибраимовдун иши боюнча соттук отурум уланды. Анда Калыс Ордо конушундагы мектептин курулушу боюнча күбөлөр көрсөтмө беришти. Кулматов Бишкектин четиндеги Калыс Ордо конушундагы мектепти курууга кеткен 2 миллион долларды пайдаланууда жемкорлукка барган деп соттолуп жатат. Ибраимовго Ысык көлдөгү күнөстүү жээк пансионатын сатууда мамлекетке 152 миллион сомдук зыян келтирилген. Дастан ишканасын жетектеп турганда 270 миң доллар өлчөмүндө мыйзамсыз сыяк алган жана Бишкектин түштүгүндөгү 5 гектар жерди мыйзамсыз бөлүп берүүгө тиешеси бар деген айыптар коюлган. Экөө тең улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында отурушат. Жалпысынан бул соттук жараянда 13 киши жоопкерчилиги каралып жатат. Бишкектин Октябрь райондук соту мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин мурдагы кеңешчиси камактагы Икрамжан Илмияновдун ишин кароон улантты. Айыпталуучунун адвокаты Илмияновдун бөгөт чарасын карап камактан чыгарууну өтүндү. Сот болсо өтүнүштү четке кагып, анын камактагы мөөнөтүн 11 ноябрга чейин узартты. Икрамжан Илмиянов 2018 жылдын 20 октябрында Орусиядан кармалып Кыргызстанга жеткирилген. Ага башкы прокуратура кылмыш ишин козгоп, жазык кодексинен бир канча беренелери менен айып койгон. Илмиянов жеке компаниялардын биринен 150 миң доллар акча алган деп шек саналып жатат. Ал Улуттук мамлекеттик коопсуздук комитетинин тергөө абагында кармалууда. Бүгүн сот отурумга айыпталуучу Шакиров жана жабырлануучу Грамовичтин келбегендигине байланыштуу сот отуруму 2019 жылдын 18 сентябрына саат 2ге жылдырылды. 10 сентябрь күнү саат 10 чамасында Чүй облусунун Жайыл районундагы Орто Суу айылында үрөй учурган кыргашалуу кырсык катталды. 17 жаштагы бала атасынын автоунаасын уруксатсыз айдап чыгып, катуу ылдамдыкта барып даракты сүзгөн. Анын кесепетинен 2 бир тууган каза таап, 3-чү жүргүнчү оор абалда ооруканага жеткирилген. Акыркы учурда жашы жетелектердин катышуусундагы жол кырсыктары байма-бай катталып, кырчындай жаш өмүрлөр кыйылууда. Чүй облусунун Жайыл районундагы Орто Суу айылында 17 жаштагы айдоочу атасынын автоунаасын уруксатсыз көчөгө айдап чыгып, катуу ылдамдыкта барып даракты сүзгөн. Ичинде 7 жаштагы айдоочунун бөлө иниси жана 17 жаштагы досу болгон. Натыйжада кырсыктан бир гана 17 жаштагы жүргүнчү тирүү калып, алдагы оор абалда аймактык ооруканага жеткирилген. Автоунан суроостон айдап чыгып кетиптир. Nissan Sifira үлгүсүнүн автоунан. Орто Суу Полтавка автожолунда экинчи чакырымда түндүктөн түштүккө кетип бараткан жерде рулга ээ болбой калып, бакты машинанын автоунан капталы менен сүзгөн. Натыйжада
ошол айдоочу 2003 жылкы айдоочу жана ошондой эле өзүнүн бөлөсү экен 2012 жылкы ошол жерден ар кандай жаракаттар алган себебинен каза табышкан. Азыркы учурда кырсыктан жабыркаган өспүрүм Кара Балта шаарындагы оорукананын жандандыруу бөлүмүндө дарыгерлердин көзөмөлүндө. Азыркы учурда аппарат менен дем алып жатат, абалы абдан оор, кан басымы дарынын күчү менен кармалып турат. Диагнозы: тяжелая сочетанная травма, открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени, внутримозговая гематома лобной доли слева, кома, линейный перелом височной кости. Мындай кырсыктардын алдын алуу максатында Чүй облусунун мектептеринде жол коопсуздук кызматкерлери тарабынан түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп келет. Чүй облусунун аймагында 313 мектеп бар. Ошо 313 мектептин ар бирөөсүнө биз тараптан ар бир кызматкер бөлүнгөн. Ал кызматкерлер ошо мектептердин жанында иш алып барат. Алар биринчи максаты окуучуларга жана ошондой эле ата-энелерине чогулуш убагында жол эрежесин бузбоо темасындагы лекциялар жана сабактар өтүлөт. Жолдогу кыймыл эң көп калк жыш жайгашкан Борбор калаада да балдарга арналган иш-чаралар тынымсыз уюштурулуп келет. Анын катарында бүгүн коопсуз маршрут аталышындагы иш-чара өттү. Жаңы окуу жылынын башталып жаткандыгына байланыштуу жаш өспүрүмдөр катышкан жол кырсыктарынын алдын алуу жана болтурбоо максатында ошондой эле улуу муунга жол эрежеси тууралуу эскертүү максатында жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы Бишкек шаардык мэриясы менен биргеликте ошондо Бишкек шаардык автобус паркы ошону менен эле билим берүү бөлүмү менен биргеликте ошо ЮНИСЕФ баягы ыктыярчылар менен биргеликте коопсуз каттам аталышындагы акцияны өткөрүп жатабыз. Жашы жетелек балдардын кырсыкка катышы өткөн жылга салыштырмалуу аз болгону менен дагы деле анын саны кескин кыскарып кеткен жок. Ал үчүн бир гана жолдогу камералар же болбосо жол коопсуздук кызматкерлеринин болушу гана жетишсиз. Ата-энелер жана жаш айдоочунун жакындары эрте руль башкарууга тыюу салып, айдоочунун жоопкерчилигинде башка жүргүнчүлөрдүн да өмүрү бар экендигин түшүндүрүү керек. Ильяс Анарбай уулу, Бакыт Кыязов, ЛТР, Бишкек. Аба ырайынын кескин өзгөргөндүгүнө байланыштуу өлкө аймагындагы бийик ашуулардагы жаралган кыйынчылыктар өз убагында чечилүүдө. Бул үчүн жол тазалоочу каражаттар колдонулуп, атайын техникалар ишке тартылган. Учурда жол чарба департаментинин кызматкерлеринин аракети менен жолдор толук кардан тазаланып, транспорт кыймылына чектөөлөр киргизилген эмес. Транспорт жана жол министрлиги чоң машина жана жеңил машина айдоочулары жолго сапар алганда ашууларда жана тоо аралаган жолдордо аба ырайы кескин өзгөргөндүгүнө байланыштуу жайкы дөңгөлөктөр менен жолго чыкпоону эскертет. Дем алыш күндөрү, адан кийинки күндөрдө могу төө ашуу перевалдарда чапчыма, өтмөк, ошондой эле башка биздин чоң ашууларда кар түшүп, кичине кыйынчылык туудулду. Бирок ошого карабастан биздин жол чарбанын иштеп аткан ал жердеги жолчулар убагында жолду тазалады. Бүгүнкү күндө автожолдорду кыш мезгилине даярдоо иштери 60-70% аяктады. Бул тууралуу жол чарба департаментинен билдиришти. Маалыматка ылайык, өлкө аймагындагы жолдорду, анын ичинде бийик ашуулардагы жолдорду тазалоо үчүн керектүү материалдар топтолуп, тиешелүү техникалар тартылган. Бүгүнкү күнгө ушу кышка даярдык боюнча биздики азыр мына строительный жол салуу иштери эми аяктап атат. Ошого карабастан где-то 60-70% тегерегинде кышкы даярдыкка материалдарын заготовка кылып койду. Эми ар бир перевалда бизде общий бардыгын алганда где-то 170 000 тоннанын тегерегиндеги материал керек. Ар бир перевалга уже техникаларды кое баштадык. Ушуну менен жаңылыктардын кечки чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Мен сиздер менен коштошом. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат бар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, аман туруңуздар.